21-февралдагы күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Жогорку кеңеш экинчи окууда чет элдик тыңчылар тууралуу мыйзамды кабыл алды. Документке 64 депутат макул, ал эми 5 депутат Дастан Бекешев, Чыңгыз Айдарбеков, Сейитбек Атамбаев, Эрулан Көкүлов жана Эльвира Сурабалдыева каршы добуш берди. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын долбоорун президенттин администрациясы 2022-жылдын ноябрында коомдук талкууга чыгарган. Документ юристтердин жана укук коргоочулардын сынына кабылып, ал эми укук коргоочулар мыйзам конституцияга жана Кыргызстан кабыл алган эл аралык милдеттенмелерге жана стандарттарга каршы келгендиктен президентти жана жогорку кеңешти документти артка чакыртып алууга үндөшкөн. Жалал Абадта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү убактылуу кармоочу изоляторго ээн эркин кирип, камактагылардан акча упузалап жүрүшкөн. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалымдалгандай, убактылуу кармоочу изолятордун кызматкерлери акчалай сыйакы алуу үчүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө убактылуу кармоочу жайдын ичине ээн эркин кирип, камераларды кыдырып, соттолуучуларды сабап, коркутуп үркүтүп, алардан ири суммадагы акча упузалаганга жол беришкен. Ошол эле учурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү камактагылардын туугандарына жана тааныштарына телефон чалып, электрондук капчыктарынын номерлерине акча которууга мажбурлашкан. 2023-жылы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жогорудагы схема боюнча убактылуу кармоочу жайдын туткундарынан 6,5 миллион сом алып, кийин ал жалпы касса деп аталган эсепке которулган деп билдирди атайын кызматтан. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, Жалал Абад убактылуу кармоочу жайдын мурдагы башчысы Ош жана Жалал Абад изоляторунда положенец деп аталган уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсү кармалды. Улуттук госпиталдын медайымынын денесине залал келтирүүгө шектелген жаран кармалды. Шектүүгө чара көрүүнү өтүнүп, УКМКга Медайымдар бирикмеси кайрылган. Тергөө учурунда Медайымга кол салуу 19-февралда болгону аныкталды. Медайым оор абалда бейтапты таңарда шектүүдөн палатадан чыгып кетүүнү суранган. Бирок акыркы эскертүүгө карабай шектүү терс мамиле жасап, кош бойлуу Медайымды себепсиз сабаганы аныкталган. Натыйжада Медайымдын башынын жумшак тыкандары көгөрүп, боюнан түшүү коркунучу бар деген диагноз менен ооруканага жаткырылган деп айтылат билдирүүдө. Бул боюнча атайын кызмат бейбаштык беренеси менен иш козгоп, шектүүнү УКМКнын тергөө абагына киргизди. УКМКдан шектүүнү адегенде милиция кармап, сурактан кийин тергөөгө келип турууну милдеттендирип кое берип жибергенин белгилешти. Буга чейин улуттук госпиталдын 14 неврологу иштен кетүү үчүн арыз бергени белгилүү болгон. Медиктердин көз карандысыз кошунунун башчысы Бермет Барктабасова Медайымга тиешелүү ишти тергөөчү созуп, врачты элдешүүгө көндүрүп жатканын айтып чыккан. Саламаттык сактоо министрлиги эми аларды чакыртып алып, кол салып атканына өзүңөр күнөөлүүсүңөр, андай бейтаптарды кабыл албай эле койбойт белеңер деп урушуп жатып. Буга доктурлар алардын ар бири такай ушундай жагдайга кабыларын, кээ бириники билинсе, кээ бириники билинбей эле кала берет деп жооп беришиптир. Ушундай болуп атса, анан врачтар кантип кетпей коет эле, деген ал. Парламент жыйынында депутат Дастан Бекешев чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзамдын автору Надира Нарматовага кайрылып суроо узатты. Журналисттер Надира Азимовна өзү чет элдик агент, себеби анын имараты Орусиянын башкы консулдугуна ижарага берилген деп жатышат. Бул чынбы же калппы? Нарматованын жообу: кычык сурооңузду берип калайын деп рахатта болуп жатсаңыз, анда угуп алыңыз. Жеке жашоомо тиешелүү эмес бул мыйзам. Биз бул мыйзамды 10 жыл мурда кабыл алганда сизге окшоп кычык суроо бергендер, чыккынчылар, саткындар жок болот эле. Эмнеге көзөмөл жасаганга акысы жок, батыштан каржылангандарды. Катардагы жаран катары мен ал имаратты ижарага бергем. Аны Орусиянын ген консульствосу ижарага алып келет. Мыйзам чегинде. Келишим госрегистрдан дагы бекитилген, нотариустан дагы. Ал бейөкмөттүккө жатпайт. Кыргыз жараны катары кимге болсо дагы ижарага бергенге акым бар. 5 сары соода борборунун негиздөөчүсү жогорку кеңештен мурдагы депутат Камчыбек Жолдошбаев өзгөчө эр өлчөмдө салык төлөөдөн качууга шектелип кармалды. Маалыматка ылайык, атайын кызмат тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн негизинде 5 сары соода борборунун администрациясы көп жылдардан бери кош бухгалтердик эсепке алуу иштерин жүргүзүп келген. Ижара келишимин түзүүдө формалдуу түрдө төмөндөтүлгөн сумма бекитилген. Ал эми иш жүзүндө наркы расмий түрдө көрсөтүлгөндөн бир нечеси жогору болгон. Реалдуу баанын өлчөмү соодагерлер үчүн сезилээрлик деңгээлде байкалып, бул базарда сатылып жаткан товарлардын кымбатташына да алып келген деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле соода борбордун эсеп кысап бөлүмү соода документтеринде соода жайлары үчүн алынган пайданы жасалма түрдө төмөндөтүп, салык органдарына жалган маалыматтарды берип келген. Андан сырткары атайын кызмат ижара келишимин түзүүдө ишкерлерге документтин экинчи нускасы берилбегенин билдирди. Соода түйүндөрүн өз чөнтөгүнөн оңдоп түзөөдөн өткөргөн ижарачылардын ижарага алуу укугун жана шарттарын тастыктаган документтери болгон эмес. 21-февралда кармалган соода борбордун жетекчиси Камчыбек Жолдошбаев УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы депутаттар Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Бул чечимди Боршайкомдун мүчөлөрү 22-февралдын жыйынында кабыл алышты. Жыйында эки эл өкүлү тең мандаттын тапшыруу тууралуу арыз жазышканы белгилүү болду. Искендер Матраимов
Матраимов 2021-жылдагы парламенттик шайлоодо Кара Суу районунан, ал эми Нурлан Ражабалиев Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп шайланып келген. Искендер Матраимов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары, Клооп, Азаттык жана ОССРПнин кыргыз бажысындагы коррупция тууралуу иликтөөсүнүн негизги фигуранты Райымбек Матраимовдун агасы. Нурлан Ражабалиев 2021 февралында бажыдагы коррупция боюнча күнөөлүү деп табылган. Бишкектин 1-май райондук соты аны 260 000 сом айыпка жыккан. Ошол эле учурда сот Ражабалиев 12 миллион сом өлчөмүндө зыянды төлөп бергенин билдирген.